Зухра Хамидова Сузак районундағы Токон Эшбаев атындағы музыкалық мектепте иштегенине 42 жыл болгон. Мугалим Сузак райондук маданият үйүнүн учурдагы жетекчиси менен иштеше албай жатканын айтып даттанды. Маданиятты түшүнбөйт. Маданиятты түшүнбөйт, биздин музыка мектебинин системасын түшүнбөйт. Биздин мектеп менен салыштыра берет. Бизге өтө басым күчтүү болду. Зорго мына шу ел иштедик. Бил жылды акырга чыгарайлык бүтүрүүчү окуучуларыбыз бар болчу. Шуларды акырга чыгарып, күбөлүгүн алып берип коелук деп иштедик. Атак иштегенге невозможно. Кайра пикир келишпестик болуп аттыр. Биргелешип иштешкиле деп жалган жургандарды же оозун мурдун байлап коебу, же министрликтен тил өтпөйт, пенсия жашындагы музыкалык билими маданият жөнүндө түшүнүгү болбогон кишини тез эле мыйзамга ылайык бошотуп койсо болмок. Уят болбосо Нумусунай Алым кулуна Кадыркулова өзү арзы менен кетип калса, бул өзүнө да бир, башкаларга да авир болот эле. Ал эми Сузак райондук маданият бөлүмүнүн жетекчиси жумуштагы кемчилдиктер айтылган учурда болсундар көп жылдан бери эмгектенген мугалимдерге жакпай, ушул жолдорго барып жатышат дейт. Көп жылдан бери иштеген мугалимдер бар. Мен иш боюнча өзүм милдетиме ылайыктуу барып текшерген маалда кичине кемчилик чыгып калды. Ал кемчиликтерди мойнуна койдум. Эми койсом тажрыйбасы бар, стажы бар мугалимдерге жакпады ал сөз. Жакпаган мен бүгүнкү күнү мугалимдердин баары иштеп атышат, айлыгын алып атышат, стажы кетип атат. Кабинеттері бар, шарт түзіп берген. Мен мақсатым негізі ошол мугалим катары өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Мугалим деген сабак өтүш керек, расписание негизинде. Учурдагы жетекчи келген күндөн тарта Сузак райондук маданият бөлүмүнүн деңгээли төмөндөп кетип жаткандыгын мындагы кызматкерлер айтышууда. Бүгүнкү күндө кадрды туура тандай албайт да. Сырттан кадрларды улам алып келет. Bir ayga jetse жетет, жетпесе жок кайра эле алмашат. Улам алмашат. Азыркы күндө бизге оор болуп атат. Бул баягы келгенине 3 жылдан ашуун болгон болсо, 3 жылдан ашуун мурункуга караганда азыркы учурда райондук маданият үйү деңгээлибиз төмөндөп кетип атат да. Мисалы өзү бөлүм башчы болуп турган биздин Нумусунай Кадыркулова эжекебиз өзү маданият тармагын түшүнбөйт, анан бизге эмнени түшүндүрүп бере алмак эле. Көп иш-чараларда ушундай бир жаңжалдашуу, ушундай биз араздашуулар көп болот биздечи. Андан сырткары да биздин директорубуз дагы Назира эже дагы бизде кесипкөй эмес, маданият тармагын такыр түшүнбөйт. Ошон үчүнбү эми жамандабасак эле, болгон нерсени дайым эле ачык айткан жакшы ғой. Ачык айтсак, иш алдыга жүрөт деген ойдомун. Сузак райондук маданият бөлүмүнүн жетекчиси болсо, өзүнө карата айтылгандарды куру доомат деп эсептейт. Айтымында айрым кызматкерлер гана ушул кадамга барып жатыптыр. Мен жаран катары имею право катышкан конкурска катышамын деп катыштым. Ошону баштап Мамаева Гүлзина мага мындай каршы пикирин айтып жүрөт экен, но мага өзүн айткан жок, но угуп атам, ушу айтып жүрөт экен депчи. Азыркы заманда ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Мен ошо 3-4 адам бар. Каршы мага бетим айтпайт, но сүйлөйт экен. Негизи 95%, количествонун 95% мени колдоп атышат. Маданият өкүлдөрүнүн бул чыры райондук администрацияга чейин жеткен. Район башчысы эгер арыздануулар дагы кайталана берсе, чара көрүлөрүн билдирди. Быйыл дагы арыз түшкөн. Маданият министрлигине кат барып, анан бизге кат келди министрден. Тартиптик чара колдонуу азыр акимдерге жүктөлгөн да. Анан бир жума болду. Сөгүш жарыяладык маданияттын жетекчисине. Эгер дагы ошондойлор кайталанып, дагы арыздар түшүп, баягы ынтымакка келе албаса, анда кызмат ордун караганга мажбур болобуз. Сузак райондук маданият бөлүмүндө 35 кызматкер эмгектенет. Бүгүнкү күндө кызматкерлердин катышуусу жакшы экендигин билдирүүдө. Себеби маданият кызматкерлеринин маянасы жогорулагандан баштап жумушка болгон кызыгуусу күч алгандыгы айтылды. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.